Улуттук спорт заманбап санариптик форматта. Этноспорт менен санариптик технологияларды бириктирген уникалдуу багыт Астанада өткөн келечек оюндары 2026 программасынын бир бөлүгү болуп калды. Этнофиджитал үчүн улуу талаанын коду мелдешинде казак улуттук оюндарынын компьютердик версиясы сунушталды. Мелдештер 3 дисциплина боюнча өттү: асык аттуу, тогуз коргоол жана этнофиджитал бие. Осылайша технология улуттук спортты бәсекелес. Ошентип технологиялар улуттук спортко атаандаш эмес, анын өнүгүүсүнүн куралы болуп калат. Бүгүнкү иш-чара жөн гана мелдеш эмес, бул келечектеги билим берүү программаларына, илимий изилдөөлөргө, эл аралык сынактар жана кызматташтыкка негиз салган эксперименталдык аянтча. Биз мындай долбоор улуттук мурасыбызды сактап гана тим болбостон, аны дүйнөгө заманбап форматта тартуулоого мүмкүндүк берет деп ишенебиз. Ана коймай әлемдік аудиторияға заманауи түрде таныстыра алады деген сенімдеміз. Катышуучулар виртуалдык форматта да, спорт аянтчасында да чеберчилигин көрсөтүштү. Жыйынтыктоочу натыйжа 2 этапта топтолгон упайлардан турат. Улуттук салттарды, спортту жана заманбап санариптик технологияларды айкалыштырган мындай формат эл аралык коомчулуктун кызыгуусун жаратууда. Порядка 30 с лишним стран представители на играх будущего в этом году, и они очень... Быйыл келечек оюндарына 30дан ашык өлкө катышып жатат. Жана алар этнофиджитал форматтын өз өлкөлөрүнө пайда болушуна абдан кызыктар. Айрыкча Африка өлкөлөрүнөн чоң делегация келди. Булар негизинен киберспорт жана фиджитал уюмдарынын жетекчилери. Диджитал ассоциации, те, кто заинтересован как раз показывать богатство своих национальных культур.